Hozir yaxshimi ahvoldari? Hozir yaxshi. 1 kilo 300 tug'ildi. Bunisi, bu ikkinchisi. Safo Nurim. Bu 1 kilo 500 gram tug'ildi. U o'g'lim bo'ladi. Uchinchisi 1 kilo 550 tug'ilishdi. Жалал-Абад облустук төрөт үйүндө 3 эм төрөлдү. Наристелерди Алабука районунун чек-арага чектеш айылдарынан келген Мархаба Расулжан кызы 11 март күнү жарык дүйнөгө алып келди. Ымыркайлардын бири уул, экөөсү кыз. Балдарга Асманур, Сафанур жана Мухаммаднур деген ысымдар ыйгарылган. Учурда 28 жаштагы келиндин кубанычында чек жок. Эми ал 5 баланын апасы болду. Endi bu сезим boshqacha. Uchem eshitgandi. Xursand bo'ldim. Toksikos bo'ldim. Homiladorlik davri biroz qiyin o'tdi, lekin uchem unga yarasha qiyinchilik bo'lgan bilan quvonchli bo'lgani uchun sabr. Bu katta qizim Asmonur. Bu kichigi Safonur, uchinchisi Muhammadnur. O'g'il bola bo'ldi. Sharoitlar juda ham yaxshi. Medoimlar juda ham yaxshi qarashadi. Vrachlar muomalasi yaxshi. Farzandlarim og'ir ahvoldan shu kunga chiqarib berishdi. Buning uchun bularga katta rahmat aytaman. Inshaalloh meni farzandlarim ham katta bo'lganda Qirg'izistonga foydasi tegadigan farzandlardan bo'ladi. Men o'zim chekka aymoqda yashayman, chegara aymog'ida. Baqa kelgunimizcha 5 soatlik yo'l biroz qiynalib qoldi. Men xohlardim, men ham Jalolobodda yashashni, shaqqa ko'chib kelishni xohlardim. Албетте төрөт жеңил болгон эмес. Балдар мөөнөтүнүн эрте кесарева жолу менен төрөлүп, дарыгерлердин көзөмөлүндө калыбына келишкен. Учурда эне жана үчемдин абалдары туруктуу. Неберелерин кучагына алган Тамара апа дарыгерлердин эмгегин баалап, ыраазычылык билдирди. Балдарды ден соолугуну ойлоп, ушу медсестралар кирбей дейт экен. Түнү күнү ушулар иштеп, жакшы карап берди. Келгенимде раза ыйладым, балды неберелеримди көрүпчү, состояниясы оор. Şeyde rahat edeceğim, karab, ilava Kuday'dan sonra, bardığın neresi Kuday'dan dedi. Olardı sözünü, şirin sözlerini oğup, özü üstünü kılıp, buna körü atırsınlar, жақшы boп kaldı. Berdi, usloviyası, Jalal-Abadtı, nimeleri, ayvay жақшы, bir komnata berdi, bardıq nerseleri жақшы, biz kuvanıştabız. Ымыркайлар өтө оор абалда төрөлгөндүктөн дарыгерлер балдарды узак убакыт бою аппарат аркылуу багып, үч өмүрдү сактап калганга салым кошушкан. Эми эне жана балдар жакынкы күндөрү үйлөрүнө чыгарылат. Патология бөлүмүндө жатты, буларды атайын өпкө жетилиш үчүн дары-дармектерди алды. 48 саат ичинде наблюдение болот. Анан кесарево жолу менен 3 бала төрөлдү. Биринчиси 1 килограмм 300, кыз абалы өтө оор болду. Андан кийинки экинчиси 1 килограмм 500, бул дагы кыз, мында абалы оор болду. Үчүнчүсү уул бала болду, 1 килограмм 550, мунун абалы өтө оор абалда болду. Биринчи менен үчүнчү баланы абалына келтириш биз үчүн өтө оор абалда болду. Себеби буларды биз аппаратка алдык, ИВЛ аппаратында жатты, дары-дармектер көп талап болду. Ошолордун негизинде бир жума аппаратта жатып, анан сипап аппаратка өтүп, андан кийин анан кислороддон чыгарып, бүгүнкү күндө абалдары туруктуу болду. Энесинин сүтүн ичкиси атышат. Дары-дармектердин ушу азыраак калды. Буюрса 2-3 күндүн ичинде үйгө чыгарганга даярданып жатабыз. Жалал-Абад облустук төрөт үйүндө эне жана балдарга дээрлик бүт шарттар түзүлгөн. Төрөтканада балдарды оор акыбалдан чыгарууга керектүү жетиштүү аппараттар менен камсыз болгон. Жыйынтыгында ымыркайлардын өлүмү азайганы маалымдалды. Былтыр 2024-жылга караганда 2025-жылы баланын неонаталдык өлүмдүн көрсөткүчү бул 47%-га областтык төрөт үйүндө кыскарып, аябай жакшы жетишкен. Себеби дегенде жаңы мындай балдар үчүн болгон шарт медициналык жабдууларды, кувес, инкубатор, аппараттарды миндирей, искусственный вентиляция легких деп коебуз, ИВЛ жасалма жандандыруу аппараты, ошолор менен камсыз болуп, аябай балдарды ошол оор акыбалдан чыгарганга жакшы шарттар түзүлүп жатат. Бейле кетсек, быйыл 2026-жыл башынан бери Жалал-Абад облустук төрөт үйүндө жалпы 1474 төрөт катталган. Анын ичинен 20сы эгиз болсо, 11 март күнү алгачкы жолу 3 эм төрөлдү. Адистердин айтымында акыркы жылдары 2 эм жана 3 эм төрөгөндөрү көбөйгөн. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.